Assalamu alaikum, урматтуу достор. Биз Түштүк Кореяда бул Намсан паркы. Ушул жерде Кореядагы биздин жеке ишкер байкебиз Эмилбек Алиев. Демек ошол шайлоо округуна ошо партиянын атынан катышса болот, анан өзүнө чыгарса болот, самовыдвижениясы катары. Жеке адам. Жеке катары. Акчасы жок болсо деле. Акчасы жок болсо деле, акчасына карашпайт. Ошол ар бир кандидатка өкмөттөн шайлоо борбор шайлоо комитетинен $200,000 тегерегинде акча берилет да агитацияга. Ошол агитацияны штабка колдонот, арендага колдонулат, айлыкка берилет. Өзү акча коротпойт, бирок Бюджет эсебинен берилет экен ал, бирок ошол 5% ошону эгерде добуш ала албаса, анда кийин ошо шайлоо бүткөндөн кийин ошол акчаны кайтарып бериш керек да. Ошондой шарты бар да. Демек ал ошол мамлекеттен акчаны алып шайлоого катышып, керектүү пайызды ала албаса, кайра ошол акчаны мамлекетке төлөп бериш керек. Жана ошол шайлоо бүтөйүн деген кезде бүткөндөрдө текшерүүлөр жүрөт да, текшерүү. Башка жактан акча алынды, башка үчүнчү адамдардан акча алынды, чет өлкөдөн келди деген шайлоодун эрежелерин текшерип чыгышат. Эгерде бир нарушение болсо, анда ал киши депутаттыктан айрылат. Плюс ошол акчаны ал агитация иштерине короткон акчаны кайра төлөп берет. Ошону $200,000, $300,000 төлөп бериш керек. Анан ошо округка байланыштуу, округда адамдын саны көп болсо, населениясы, ошого жараша $300,000, $400,000 да болушу мүмкүн да. Эгер округ крупный болсо, чоң болсо, анда өкмөттөн чоңураак акча берилет да. Себеби агитация ошончолук көбүрөөк жүргүзүш керек да, көбүрөөк элдерге барыш керек дегендей. Кийин ал шайлоодон кандай өттү, баягы полностью текшерилет экен да ал, Ооба, полностью текшерилет. Анан кайсы бир туура эмес иштери табылып калган болсо, мандат берилбейт. Мандатты алып коюп, анан плюс ошол акчаны кайтарып бериш керек да. Ошо шайлоо депутаттыктын артынан карызга батып кеткен адамдар бар. Керектүү пайызды ала албай же алса дагы кайсы бир иштери чыгып калат, Ошондуктан депутатка баргандан элдер анча-мынчасы коркушат да, өзүнө ишенгенде. Анан ошолор гана бар. Себеби авторитет болуш керек экен мындай элдин арасында, карызга элде бир эгерде ошондой туура эмес иштер чыгып калса, анда ошо карызга батып, кыйналып, кредит алып, ошондой болушу мүмкүн. Ошондуктан өзүнө ишенишин керек да. Демек буларда депутат болуш оңой эмес, болгон күндө дагы баягындай коррупцияга аралашпаган таза адамдар болуп алат экен да, Албетте, адилеттүү болуп атат да. Ошол системаны биз дагы Кыргызстанда киргизишибиз керек да, ойлоп чыгышыбыз керек. Себеби Кореядагы шайлоо системасы абдан адилеттүү. Бизде деле ошо өкмөт бюджеттен акчасын чыгарып беришибиз керек да, ошондо адилеттүү болот. Ал болбосо олигархтар баардык жакта олигархтар элеп кетет. Бизде деле ошондой баягы жөнөкөй жарандардын арасынан өзүнүн баягы саясий ишмер деген мыкты аткара алган, бирок акчасы жок олигарх эмес адамдардын шайлоого баруусуна жеңил мүмкүнчүлүк болмок экен да, эгер мамлекет тарабынан камсыздык берсе. Албетте, бизде ошол жеке кыйын активист, кыйын авторитети бар жаштар көп, балдар бар. Ошолор депутат болуш үчүн бир кайсы олигархтын партиясына сөзсүз түрдө кириш керек да. Ошол олигархтардын сөзүнө айткандарын аткарыш керек. Ошолордун сөзүн сүйлөш керек. Болбосо депутат болуш абдан бизде кыйын. Эмне дегенде баары партиялык система. Анан партийный список деп коет го, ошол. Анан кийин абдан андай чыгашаларды көтөрө албайт. Башка жолу жок. Ошо партиялар менен кириш керек. Ал партия үчүн ошо кайсы бир олигархтын сөзүн угуш керек да. Себеби ал партияга көбүнчө бизнесмендер, акчалуулар кирет да, анан акчасы жок жөнөкөй кадрлар акчасы жок болгондуктан бара албайт. Алар только ошол олигархтар сөзүн угуш керек да. Депутат болбосо абдан кыйын. Кореянын системасын биз орнотсок абдан жөнөкөй карапайым элдин адамдары эгер өзүнө ишенсе. Демек баягындай
өзүнүн бир жакшы мамлекетти алга жылдыра турган реформаларды кылам деген өзүнүн жакшы идеялары бар адамдар акчасы жок болсо деле ошол система аркылуу баягы мамлекет тарабынан каржыланып депутаттык элге ишенип депутаттыкка барса болот да. Бизде демек мажоритарный системаны көчүрүш керек Кореяда. Анан корейстер $200,000 берип атпайбы ар бир кандидатка. Бизде где-то $15,000 бериш керек да агитацияга. Ошол $15,000 бул миллион сом экен. Балким 1,5 миллион сом бул ошо бюджеттен каралып. Анан биздин депутаттардын санын да азайтыш жасайт да. 120 болсо, корейстерде мисалы 300 да. 300'дү 10го бөлсөңөр 30 болуп атпайбы? Биздин населениябыз 10 есе аз да. Демек 50'дөй, 60'тай болсо абдан жакшы. Бизде ошондо баягы кадрлар, баягы агитацияга берилген акчанын көлөмү да азыраак болот да ошондо. 50-60'тай шайлап алсак, анын ичинен мажоритарный дагы көбүрөөк болсо керек да. Мажоритарный 80% кылып, 20-ны партийный список кылып, ушинтип Кореядай системаны орнотуп, анан бюджеттен ошол акчаны бөлүп берсе. Кореяда 300 депутаттын канчасы партиядан, канчасы баягы мамлекет тарабынан колдоо. Ошол мажоритарный 80% да, ошондо 300'дөн 250 мажоритарный баягы ошондой система менен 50'дөй ошол партиялардын арасында бөлүнөт да, список менен кеткендер. Калганы демек эл арасынан чыккан жөнөкөй эле жарандар, Ооба, бирок көбүнчө ошол баягы мен айткандай эки чоң партия бар, демократия менен демократический консервативный, ошол эки партиянын мүчөлөрү көп да, көбүнчө. Себеби алар көп мындай таанымал да. Алардан тышкары 4-5 партиялар бар, кичүү да. Алардан аз эле 2-3төн, 4төн дегендей депутаттар шайланышты. Анан баягы самовыдвиженецтерде бар, 10 чактыдай депутат. Мынакей урматтуу достор, биздин Кореядагы жеке ишкер Эмиль Байкебиз өзүнүн шайлоо системасы боюнча, Түштүк Кореянын шайлоо системасы боюнча өзүнүн абдан жакшы бир оюн айтып өттү. Мага да ушул нерсе аябай жакты, корейлердин ушул системасы. Себеби бизде өзүнүн жакшы саясий идеялар бар, билимдүү жаш кадрлар көп, бирок алар депутаттык мандатка же болбосо бир жогорку кызматка отуруш үчүн сөзсүз түрдө бир чоң акча керек аларга. Же болбосо кайсы бир чиновниктин этегине жармаш керек болот, анын сөзүн сүйлөш керек болот да. Бул Кореянын системасы менен жөнөкөй адамдар дагы алга жылып мамлекет үчүн, эл үчүн кызмат кыла алат деген сөз. Чоң рахмат сизге. Бар болуңуз.